Siz arı багууга кызыгып жүрөсүзбү? Же ары чарбасын жаңы уюштуруп жатасызбы? Балким көп жылдан бери алектенип келе жаткан болсоңуз, бул видео сабак сиз үчүн пайдалуу болот. Жаңы баштаган ары кечтер балчелектерди, арыларды жана башка керектүүчү буюмдарды сатып алса, бир жылдын ичинде эмгеги өзүн актайт. Пайда таппаса дагы кеткен каражатты актай алат. Кыргызстанда бир балчелектен орточо 20 килограмм бал алынат. Эгер ары кеч 30 балчелек кармаса, андан 900 килограмм бал алат. Балды 400 сомдон сатса, 360 миң сом пайда тапса болот. Жалпы чыгаша 328 миң 320 сомго туура келет. Таза пайдасы 31 миң 680 сомду түзөт. Балчелектер. Азыркы заманбап балчелектер биринчи жолу 1814-жылы Петр Прокопьевич тарабынан ойлоп табылган. Бул ойлоп табуудан кийин дүйнөлүк бал арычылыкта чоң алдыга жылуулар болду. Балчелекке болгон талаптар жана балчелектин түрлөрү тууралуу кененирээк тест борборунун адиси айтып берет. Саламатсыздарбы арыкештер? Бүгүн сиздерге ящиктердин конструкциясы жөнүндө айтып беребиз. Ящиктер эки түргө бөлүнөт. Корпусной жана лежак болуп, мындай жаттык түрүндө. Ящиктер негизинен жыгачтан жасалат, сосна дарактарынан, карагай, чирибей турган кылып. Балчелектер бал арысы, бал чогултканга ылайыктуу орундуктар болуш керек. Балчелектин ичинде, ошол ичинде алкак бата турган бир үй бүлө батып бал чогулта турган көлөмдө жасалыш керек. Андан кийин кышындасы сууктан, жазындасы ысыктан сактай турган, жамгыр жааганда мындай суу өтпөй турган тиникелерден болуп, үстүн каптап коюш керек. Ящикти тандап атканда эң негизгиси көңүл бурганы бул тазалыгына, анан жаңы, мүмкүн болсо жаңы ящиктерди алганга аракет кылыш керек. Анан өзүңө иштегенге ыңгайлуу болуш керек. Андай көп деле кичине эмес, көп чоң эмес. Стандарт боюнча узуну 1 метр, бийиктиги 50 сантиметр болуп, анда ичине лежактарга ошо 20-18 рамка батса, бул стандарт болуп саналат өзү ящиктердин. Берки корпуснойлардыкы өйдө карап кетет, аларда андай 12 рамкалыгы бар, 10 рамка бата турган балчелектер бар. Ошо үстүгө карап кийгизип кете берет, анын бийиктиги кете берет каалаганча, арын күчүнө карап. Анан мындай ящик тандап атканда кандай ящикти жакшы жасадыбы, тыгыз, бири-бирине такталарды бириктирип жасайт да кийгизип, ошонусун мындай тыгыз жасаш керек. Кийин себеби ажырап кетпеш үчүн, арлар чыгып кетпеш үчүн. Анан мындай литокторун туура койгон, ары кирип чыга турган жерлерин туура орноткон жерлерине көңүл буруш керек. Балчелекте арларды сактаганда негизинен балчелекти күн чыгыш тарапты каратып коет. Балчелектер биринчи күн тийгенде ошол арлар кирип чыккан жерине тийип, арлар эртирээк сыртка чыгып иштөө үчүн, андан кийин жерден кичине бийигирээк коюп, андай ным тартпаш үчүн ящиктер, балчелектер узагыраак сакталыш үчүн бийигирээк коюш керек жерден. Анан көп деле андай шамал болбой турган жерге, сквозняк жок, көлөкөраак жерге, салкыныраак, күн ысык жерлерде салкыныраак жерге коюш керек, дарактардын арасына. Себеби андай ысык болуп кеткенде салкын болуп туруш үчүн. Эрежелери мындай: ящиктерди жазындасы бал сезонго койгондо араларын алысыраак коюш керек, 2 метр. Бир ящик менен экинчи ящиктин арасы мындай алысыраак болуш керек, 2 метр. Анан мындай жан башына койгонуңузда жакын тыгыз 20-30 сантиметр койсо боло берет. Учуп чыккан жагы андай алысыраак коюш керек. Анан бири-биринин андай деп коет, мындай взлётный зона деп коет, астына койбош керек. Азыр бул жерге башка бир балчы койсо, анын астына келип башка балчы отурбаш керек. Ал арлар учуп келген жагына карап, андай олтурбай жан башка олтуруш керек да. Бал сезону убагында арлар балды чогултуп келип жатканда, талада андай жүк менен келип жатканда, астыга биринчи ящиктерге кирип кете берет. Артта турган ящиктер неме болуп, андай арлар азайып, кийин алар жакшы бал чогулта албай калат. Ошон үчүн аралыгын алысыраак коюш керек. Ар бири өзүнүн үйүнө кириш үчүн. Эни ары чыгаруу.
ары бүлөсүнүн негизин эне ары түзөт. Эне арылар 3 түрлүү жол менен чыгарылат. Биринчиси үйүрлүү. Бул эне ары табигый көбөйүүнүн негизинде чыгат. Экинчиси өздөрү чыгарган эне. Кокустан ары бүлөсүндө эне ары жок болуп калган мезгилде арылар өздөрү эне ары чыгарып алышат. Үчүнчүсү жасалма жол менен эне ары чыгаруу. Эне арыны жылда жаңылап туруш керек. Ал көп тукум тууганга жөндөмдүү. 1 жылдык эне арынын 3 жылдык эне арыга караганда үйүрлөшүү жөндөмү аз болот. Жаратылышта нектар менен гүл чаңчалары көп учурда эне ары чыгаруу керек. Мындай шарт жок болгондо жасалма жол менен шартты уюштуруп, кошумча тамактандыруу зарыл. Жасалма жол менен эне ары чыгаруу үчүн энелик, аталык жана тарбиячы ары бүлөлөрү уюштурулат. Энелик ары бүлөсүнөн сиз чыгаруучу эне арынын тукумун аласыз, аталык ары бүлөсүнөн эркек ары алабыз. Трутендер эне ары чыгарууда эң негизги ролду ойнойт. Тарбиячы арыларга энелик ары бүлөсүнөн алынган тукумду бактырып эне ары чыгарылат. Эне ары чыгаруудан башта календар түзүп алабыз. Бардык иш календар боюнча жасалат. Антпесе убакыттан артта калып, жаңы чыккан эне ары толук кандуу сезонго жетишпей калат. Эне арыны чыгарып, тукумга кирип калганга чейин 1 ай убакыт керектелет. Биринчи тарбиялоочу ары бүлөсүн даярдап алабыз. Ал үчүн кыштан жакшы чыккан күчтүү арылардан толук расплод болгон алкактардын арысы менен кошо 1 бал челекке чогултабыз. Бардыгы 10-12 даана болсо жетиштүү. Андан кийин бул бал челекти 5-6 километр алыстыкка алып барып, шекер сирообу менен жакшылап багабыз. Арадан 5 күн өткөндөн кийин тарбиялоочу арылардан өздөрү тарткан эне арыларды бузуп чыгарабыз. Ошол эле күнү энелик ары бүлөсүнөн 3-5 күндүк тукумдарды терип салабыз. Ал үчүн бизге шпатель, мисочка орнотулган, алкак, 1 бөлмө, энелик сүт керектелет. Бөлмөнү 35 градуска чейин ысытабыз. Абанын нымдуулугу 75-80% болушу керек. Тарбиялоочу ары бүлөсүнөн ачык тукумдары бар алкакты алып келебиз. Мисочкаларга 1 тамчыдан энелик сүттөн куюп чыгабыз. Шпательдин жардамы менен сүт куюлган мисочкаларга 3-5 күндүк тукумдарды этияттык менен алып салабыз. Бардык мисочкаларга салып бүткөндөн кийин шамалдан этият кылып тарбиялоочу ары бүлөсүнө алып барып 3-4 алкактан кийин жабык расплоддордун ортосуна салып коебуз. Салгандан 2 күн өткөндөн кийин текшерип көрөбүз. Күн сайын шекер сирообу менен 2-3 литрге чейин тамактандырып турабыз. Мисочканы салгандан кийин эне арылар 10 күндө чыгат. Чыгарына 3-4 күн калганда башка бал челектерге арылардан өзүнчө арыларды бөлүп коебуз. Мисочканы тарбиячы арыларга салгандан 15-күнү ар бир матычникти бирден отводкаларга салып чыгабыз. Салып чыккандан кийин экинчи күнү 1 жолу текшеребиз. Андан кийин 10 күн бою ал жерге күндүзү кирип аралабайбыз. Карай турган болсок, эртең мененки саат 9:00-гө чейин, кечки саат 18:00-дөн кийин кароо керек болот. Жаңы чыккан эне ары 4-5 күндөн баштап түртүндер менен кошула баштайт. Ошол учурда эне арынын болжолун жоготпоо үчүн күндүзү ары тууган бал челектерди аралоо керек. Эне ары чыккандан кийин 10 күндүн ичинде тукумга кирип калышы керек. Эгер тукумга кирбеген болсо, анда аны керектен чыгарып, ордуна башка эне ары берүү керектелет. Ары чарбасынан алынган азыктар: бал, энелик сүт, прополис, ары уусу, гомогенат, перга. Булардын ичинен эң көп колдонулганы бал болуп саналат. Бал өзү 2 түргө бөлүнөт: монофлорный жана полифлорный. Монофлорный бал бул бир эле түрдүү өсүмдүктөн алынган бал. Полифлорный бал 2 же андан көп түрлүү өсүмдүктөрдөн алынган бал болуп саналат. Балды туура сактоо жолдору: балды ар дайым тамак, аш коопсуздугуна жооп берген идиштерге куюп сактоо керек. Ал идиштердин түсү ар дайым ак болуусу кажет. Ар кандай жыты бар идиштерге жана бөлмөлөргө сактоого болбойт. Бал өзүнө башка нерселерди тез сиңирип алат. Күндүрү түз тийбеген жерде салкын бөлмөлөрдө сактоо сунушталат. Балды эриткенде 40 градустан ашыкча ысыкта эритүүгө болбойт. Себеби пайдалуу заттарынын бардыгы өлүп калат. Арынын оорулары. Арынын оорулары инфекциялык жана инвазиялык болуп бөлүнөт. Инфекциялык ооруларына Америка жана Европа чириги кирет. Инвазиялык ооруларына варатоз кирет. Ал качан гана ач калганда, нымдуулук көбөйүп кеткенде же жел уруп турганда гана ооруларга чалдыгат. Алдыда арынын үй бүлөсү жана ага кантип кам көрүү керектиги тууралуу тест борборунун адиси айтып берет.
Arı үй бүлөсү 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул эне ары. Бул ошол үй бүлөнүн ханышасы деп коет. Экинчиси бул эркек ары, трутиндер дейт. Ошол үй бүлөнүн эркектери. Үчүнчүсү рабочий деп коет. Бул жумушчу арылар. Ошол бал чогулта турган арылар жумушчу арылар болуп саналат. Ар бир бал челекте бирден үй бүлө болот. Кээ биркисинде чоңураак болсо ортосунан бөлүп 2 үй бүлө кармаса болот. Эрте жаза. Бирок сезонго келгенде андай балды көбүрөөк чогултуш үчүн бир үй бүлө кылып чоңойтот дагы. Анан бир үй бүлөдө бир эле эне ары болот. Бул ошол үй бүлөнүн ханышасы болуп, ал үй бүлөнүн багындай өнүгүшүнө дагы багындай эрте жаздан күзгө чейин тукум тууп эне ары. Ошол үй бүлөнүн багындай утуру арыларды алмаштырып, андай көбөйтүп турганга негизги ролду ойнойт. Эркек ары бул трутин деп коет. Эрте жазда багындай эне арыны уруктандырганга керек болот. Калган убакта эркек арыларды багындай сыртка айдап чыгып бөлүп коюшат. Керек эмес убактачы. Ошол убакта багындай эркек арыларды көбөйүп кеткенде эски метод боюнча арычылар кесип өлтүрүп салабыз дейт. Ал туура эмес. Себеби канча кесип өлтүрсөңүздөр, ошонча эркек ары кайра тууп, кайра ошентип тарта беришет. Андан көрө аны тийбеш керек эркек арыга. Качан эркек ары керек эмес убакта арылар өздөрү бөлүп чыгарып коет сыртка. Үчүнчүсү бул жумушчу арылар. Эң негизги ишти аткара тургандар ушул жумушчу арылар болуп саналат. Алар үй бүлөдөн тукумду баккандан баштап үйдү тазалап, бал челектин ичин тазалап, тукумду багып, арыларды чоңойтуп, чыгарып, андан кийин ошол балды чогулта турган негизги арылар ушул жумушчу арылар болуп саналат. Жумушчу арылар 30 күн, 40 күн, максимум 40 күн жашайт сезондо. Биринчи 21 күн бул бал челектин ичинде жашайт, анан 21 күн сыртта бал чогултат. Жумурткадан тукум туугандан кийин эне арылар 15-16 күндө эне ары чыгат. 24 күндө эркек ары чыгат тукумдан. Рабочий жумушчу арылар 21 күндө тукумдан чыгат. Жумушчу арылар биринчи 3 күндө туулгандан кийин 3 күндүн ичинде өзүнө бандай келип, бардык тамактарды алып өзүнө келип, бандай жумушка даяр болуп калат. 3 күндөн кийин, 3 күндөн 6 күнгө чейин ушул жаңы эне ары тууган тукумдарды, жаңы жумурткаларды бандай өзүнөн маточный молоко деп коет, энелик сүт, ошондой бөлүп чыгат, бандай органдар болот да, ошо бөлүп чыгара турган железасы деп коет, ошодон энелик сүт бөлүп чыгат дагы, ошол жаңы туулган тукумдарды ошол сүт менен багат. 6 күн баккандан кийин, 6 күндөн 9 күнгө чейин андан кийин өзүнөн бандай воск бөлүп чыгара турган, мум бөлүп чыгара турган органдар иштей баштайт, железалар. Ошол бөлүп чыккан восктон үй курап, жаңы үй салып, жаңы бандай машина тарта баштайт, үй сала баштайт. 9 күндөн 12 күнгө чейин бул ошол үй бал челектин ичинде бандай жаңы рамкаларды койсо тазалап, неме кылып, ошол үйдүн ичинде температураны сактап, ысып кетсе муздатып, сырттан суу ташып келип, андан кийин муздап кетсе, бандай ысытып, тешиктерин болсо ошол жерлерди прополис менен жамап, ошондой кызматтарды аткарат. Андан кийин акыркы 3 күнүндө ушул литоктун оозунда, эшиктин оозунда бандай охрана деп коет, бандай кароолчулук кызматын аткарат. Сырттан, бөтөн жактан башка арылар келсе, анан тамагы жок келсе, жаман жактарга барып арылар келсе, ошолорду сырт ичкерге киргизбей, эшиктин оозунда кароолчулук кылат. Андан 21 күндөн кийин сыртка чыгып, бал чогулта баштайт. Андан кийин 21 күндөн кийин канча узагыраак бал чогултап турган жери болсо, ошончо тезирээк өлөт. Канчалык бал мындай гүлдөр, бал бере турган өсүмдүктөр жакыныраак болсо, көбүрөөк жашайт да. Себеби бандай нагрузка менен учуп барып келе берип, бандай тезирээк машина канча көп жүрсө, ошончо желийт дегенде, бул арыларда канча узакка учса, ошончо тезирээк бандай өмүрү кыскарап кете берет да. 21 күндөн кийин поколение жаңылана берет. Бандай бир эне күнүнө 2000-3000ге чейин жумуртка тууйт. Ошо туулган жумуртка чыкты, 21 күндөн кийин 3000 ары өлө берет, кайра 3000 жаңылана берет. Ошентип бандай айланып турат. Цикл жашоосу ошентип айланып турат. Сырттагы температура качан 15 градустан жогору болгондо, бал бере турган гүлдөр өздөрүнөн нектар бөлүп чыгара баштайт. Нектар бөлүп чыккандан кийин ошол нектарды арылар барып
taşıp kelет. Bir arı alıp gelip şu balçelekке kelip, jumuşçu içkeride 21 gün jumuş kılat dedik arılar. Oşolarga banday ötkörüp beret, ötkörüp berip alar banday sotalarga koyat, ramkalarga. Sotalarga koyup az-azdan koyat bir ramkaga. Az kiçine bölüp koyup bardığını alıp gelip bir koyup bet, her bir yaçekega bölüp koyup durup anı oturup başkasını alıp banday içindeki nektarın sastavında bolgon suunu испарение kılıp banday jogotup влажности suunu jok kılıp turup anan bargan sayın pişirip başlap anan pişkandan keyin şu betin pečattap jabıp koyat pişkan aseldi. Belki beti açıktar al aselder aliveri banday pişelek alarda banday su sastavında su köbürak bolup banday eger oşonday pişelek aseldi alsаңыздар sastavında su köp bolup banday tezrak banday açıp ketkenge жараксыз болгонго tezrak мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн banday качан гана печат болгондон кийин алса ошол асел көбүрөөк сактаганга мүмкүнчүлүк болот да пышкан асел болуп саналат. Bir gülden nektardan bir gülden bir arı barıp nektарды sorup ala turgan bolsa al dagы banday көбүрөөк bölüp чыгарганга аракет кылат gül. Себеби banday al nektарды албаса ошол бойдон тура берет gülдөчү. Eger oşol nektardı alıp başka arı kelip bir arı alıp ketse al kare iki arıga jaraşa nektar bölüp çıkara başlayt. Kança köp arı oşol gülden barıp nektar ala turgan bolsa oşonça köp nektar bölünüp çıkat. Oşonduktan banday arılar kançalık jayıtlarda, jayloolordo banday talalarda köbürak bolsa oşonçoluk banday түшүмдүүлүк жогору болот. Oşonçoluk köbürak banday güldördün güldöşü köbürak bolot da. Her bir arıçı balçelekti açarda birinciden mындай tütötkü daýardap alış gerek tütün. Sebebi açkanda arılar banday ızıçuu bolup özüňe uğur baş üчүn tütötkönüňizde arılar joşup kalat dagы özlerinin işmeni neme bolot. Andan keyin stameska kerek bolot. Bul stameska içinde ramkalarda birbirine jıldırganga jabышып kalganda jıldırgan kerek bolot. Gani dep bir ýaşykty açyp göreýli. Bismillah dep açabız. Köptele tütötpöýüz. Hazır sezonu wagt bolgon üçin, talada asel gelip atkан üçin arılar bardygy jumuş menen alek bolup, banday sizge onça dele banday çakkanga hareket kılbayt da. Balçelek karmap atkanda dagı bir negizgi erejeler bul alkaktar dep koyat ramkalar. Uşul ramkalardy mындай öýdö kötörüp alıp karaganda birbirine tigizbey, ışkabastan banday yetiyatlık menen alıp öýdö kötörüp karaş gerek. Sebebi banday birbirine tiyip ışkalıp ketkende yeni arısı kokustan ölüp kala turgan bolsa bul arıda dagı jaňy yeni kayra özleri jasap çıkıp jaňy yeni çıgarganga çeyin bir ay arkaga ketip kalat da. Oşon üçin banday alkaktardy alıp karap atkanda yetiyatlyk menen alıp karaş gerek. Erkek arılary buna turitinder başka arılardan salıştırmalı çoňurak bolot, kapkara bolup. Bunu oňoýla aýyrmalap alsaňyz bolot. Kalgandaryna jumuşçu arılar. Bul jerde hazır arılar güldün çaňdaryny alıp gelip balga, nektarga arlaştırıp durup mınday salıp koyat içine, ramkanın içine. Bular pıltsa dep koyat. Uşul menen jumurtka bagışat. Jaňy koygon jumurtkalardy, lichinkalardy uşul kızıl bolgon nemeler menen bagyp köýçet. En arısı şu başka arılardan aýyrmalanyp, göçük jagı, buyruk jagı uzunrak bolat. Tukum tuğanga gaýlanşyk, buttary uzun. Şöyle tuğulganda ele bir jolu eşikке çıkıp, sırtka çıkıp erkekler menen juptaşyp gelip, andan keyin oşol boydan sırtka çıkpayt. Balçelekin içinde ele jumurtka tuğup jüre beret. Arılardan oşo yeni arının tuğgan tukumdaryny görsetebez. Mınday jaňy salıngan maşinaga arılar tezrak tuýt, yeni arılar tartyp ele sırası tuğup başlayt. Mынау jabılıp turgandar bular banday уже запечатанный деп коет, jabılgan arılar расплод. Bunun atraplarında mынандай открытый расплодтор турат banday. Jaba elek уже em tukum tuğganına 5-6 gün bolgon arılar. Bular da bargan sayın uşintiп jabıp, anan 21 günden keyin 8 günde rasplod kılıp jabat, anan
21-nji günü arı bolup çygyp ketişet. Mına bir ramkaz oşol 2 beti bolup, anda ячейкалардын көзүн санаганда 9000ден ашык ячейка болот да, bir бети бул бети, аркасы алды болуп. Ушуга андай тукум тууп, тукумдан кийин баягы арылар көбөйгөндөн кийин асал чогулташат да. Bir алып келген балды андай 5-6 көп рамкаларга майда бөлүктөн кылып куюп, ары алып келет, оозуна жутуп, андай мындай ичинде бал чогулта турган зобик деп коет. Ошондой зобигине сактап келет да, анан кайра келип, мына ячейкаларга кусат. Кусканда ошол тамагында андай bir bez болот. Ошол без аралашкандан кийин анан асал болот, балга айланат да. Себеби ал без нектарга аралашпаса, жөн эле андай сахараза болуп, сахарлы болуп калат. Безиндеги суюктук шилекей аралашкандан кийин анан бал болуп бул жака куюлат дагы. Ар бирине күндүгө кичинеден мынага бүгүн 1 миллиграмм куйса, одан кийин башкасына куюп кете берет. Ошол куюлган 1 миллиграммды мына ичинде рабочий жумушчулар андай канатын каклап, андай температурасын жогорулатып бышырат да, ичиндеги сууларды андай испарение кылып бөлүп чыгарат. Анан бышып, акырында андай запечатка кылып, печат кылып, бышкан аселди жаап коет. Себеби агып кетпесин, анан кийин башка нерселер аралашпасын деп, айнып калбасын деп.